Кочкордо жанагы эртең боло турган, эртең болбой калсын, митинг тууралуу сөз болду. Митингге барыш керекпи, жокпу деген. Эртең 17-эмеде, январда. Мен айттым, барбаш керек деп айттым. Анан Кытайлар анан паланчы күн деп айтышты. Кантип күрөшүш керек деп. Урматтуу бир тууганым. Кудай мен ушундай оюма салды, ошол ойго өзүм айтып алып, өзүм ыраазы болом да, ой Кудайым сага миң мертебе шүгүр, өзүм салып койдум эле ушуну анча-мынча бир нерселерди, мага дагы салып койдуң деп, жаман Кудайга шүгүр айткым келди. Кантип күрөшөбүз дейт. Урматтуу бир тууганым. Күрөшкөн жол эң оңой. Кытайды кырып бүтүрүш кыйын, шарият антип буйруган эмес бизге. Биз аларга жакшы мамиле, дипломатия менен, даават иши менен гана кетишибиз керек. Дүйнөнү алуу ардодан нерсе менен болуш керек. Бир убакта биз мана сатабыз баш болуп, Кытайларды ушинтип ала турган болдук эле, коркуп кетип, дубал тосуп ала коюшту. Эми азыр биз, урматтуу бир тууганым, биз даават менен дин таратып алганга аракет кылышыбыз керек да. Алар бизге кошуна. Ушунчалык кырым катнаш бар биздин, урматтуу бир тууганым. Демек биз ар бирибиз Кытай тилин үйрөнүп, ошолорго даават айтып, ошолордо мусулман болуп кала аракет кылыш керек. Көп пайда менен чыгат. Биринчиден, биз Кудайдын дин жеткиребиз. Пайгамбар алейхиссалам жакын Авас Абу Талипке кандай кааласа, Хамзаны өлтүргөнгө ошондой каалаган ислам жеткиргенди. Демек Кытайга да жеткирген биз аракет кылышыбыз керек. Кудайдын астында карыздан кутулабыз. Кийин бүт дүйнөнү уулап аткан кытайский продукты, арам башка бир нерсе өлөсүн деп аткандардын бардыгы автомат адалга айланат, урматтуу бир тууганым. Дүйнөгө ушунчалык иштеген мусулман болуп калса, ушунчалык дагы акыретке иштейт, урматтуу бир туугандарым. Көрдүңөрбү? Анан жанагы адам өлтүрүү, башка дегендер бар жок болуп кете берет да. Ошого бизге истедат берди Кудай Таалам. Орус үммөттүн бардыгы, Кытайдын бардыгы мусулман кылуу, урматтуу бир тууганым, колдон келбейт биздики. Бирок аракет кылуу колдон келет. Мусулман Кудайдын иши, аракет кылуу биздин ишибиз, демек башка аракет жок бизге. Бизнестерди кайра тууралап, аларга кирип чыгып, анан өзүбүз динибизди бекем кармансак, биз Кытай болуп кетпейбиз. Алар кирип атса эле биздин кыздарды алып атат деп айтып атабыз, алардын тамагын жеп өлүп атабыз деп атабыз. Ошо шариатты билбегендер тийип атат, шариатты билбегендер ошонун арам оокатын жеп атат. Шариатты билген, намаз окуган үйдө кызын Кытайга берген бирөө жок, бир жорукчанды тийген жери жок мусулман эмеске. Чынбы? Же мусулман бирөө ошолордун жанагыдай арам оокатын жеген жери жок да. Демек диндүү болуп, дин таратуу менен өзүбүздү сактап калабыз, коргоп калабыз. Анан алар дагы тозук сактап калганга иншалла себепчи болуп калат. Башка жолу жок азыр. Жол ушундай азыр, башка жол жок. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин катталуучулар. Кытайлар көбөйүп кетти, Кытайларга жер сатылып атат деген боюнча мен ой пикиримди билдирип коеюн. Биринчиден, туугандар, жер сатылбайт. Жерди сатып эле тургандай бул президенттин менчик жери эмес да. Же атасынан калган мурас эмес. Бул кыргыз элиники. Жер сатылса, элдин алдында дагы, тарыхтын алдында дагы, Кудайдын алдына жооп берерин президент жакшы билсе керек. Экинчиден, дагы Кытайлар көбөйдү. Мурунка караганда балким 4-5 эсе көбөйдү. Көбөйгөнүн себеби, туугандар, 2020-дан баштап көп стройка жүрүп баштады. Мурун мындай строительный компания частныйлар эле болгон болсо, азыр мамлекеттик мекемелерде көп салынган, жолдор салынып аткан себебинен Кытайлар көбөйдү. И частный компаниялар дагы, строительный компаниялар мурун өзбектерди көп алып келип иштетет эле, алар жакшы иштейт деп, кыргыздар иштетет эле, азыр Кытайлар да арзан иштейт экен, бат иштейт экен деп аларды алып келип, да Кытайлар көбөйдү. Мындан дагы көбүрөөк болмок. Бирок бизде кошуналардан единственный Кыргызстанда менен Кытайдын ортосунда визовый режим бар. То есть любой Кытай эле осогон тебип кирип келе албайт. Виза бар. Мисалы, Казакстан менен Кытайдын ортосу без виза. Өзбекстан менен Кытайдын ортосу без виза. Булар мамлекетин жакшылап бекемдеп алды. Эгер биз мамлекетти үзө турган болсо, Кытайлар кирбесин дей турган болсо, анда биз изоляцияда калып калабыз. Көрүңүздөр, Өзбекстан кандай өнүгүп атат, мисалы. Кандай өнүгүүлөр болуп атат, барып келгендер билет. Биз эгер өнүкпөйбүз, мамлекеттер менен мамиле кылбайбыз десек, анда биз изоляцияда калып калабыз. Биз Северный Корея сыяктуу же болбосо Түркмөнстан сыяктуу болуп эле калып калабыз. Бул мамлекеттик бардык мамлекеттер боюнча, дүйнөлүк стандарт боюнча 30 жылдан 50 жылга чейин, кээ бирок болсо биз уну Дубайда 15 жылдан бери иш алып баратабыз, 99 жылга чейин дагы жерлер берилет. Бул бардык жакта эле бар. Мисалы, Кытайларга эле жер берилип атат. Балким бул бир мамлекеттердин кызыкчылыгы болуп атабы, биздин элге туура түшүндүрсө, бирок ушинтип качайт этип, Кыргызстан өнүккөнү жакпай атабы, себеби жакында темир жол курулуп келатат. Темир жол курулса, биз кээ бир мамлекеттерден көз карандылыктан чыгабыз. Ошон үчүн бул көп кимдерге жакпай атат. Болбосо ошо Кытайлар деле айтып атат. Мисалы, Кытайлардан башка деле 1992 эле бул жер бериш деген мыйзам чыкканда азыр эле эмес да. Мисалы, аутса, биздин балдарды окутуп аткан аутса Америкаларга берилген аренда. Бул американецтер
Бетасторис түрктөргө берилген, Газпромдо кээ бир жерлер аренда орустарга берилген. Андан тышкары биздин кеңдер мамлекет, биздикилер чиновниктер 500 гектарла алган жерлер бар. Алкым мына жерге чейин 49 жылга арендага. Иштетем деп бирок эчтеке иштетпей башка направлениеде иштетип аткандар бар да. Анан Кытай менен бул мамиле, инвесторлор келип атат, анын мамлекеттин да бир лимити бар, мынчалык процент берилет, мындай өзүнүн талаптары бар. Мисалы келгенден кийин канча жумуш орун түзөт, канча налог төлөйт, канча акча төлөйт, ошонун негизинде карап туруп эле берсе керек да. Андан кийин туугандар, эгер мындай мен бизнестин көз карашы менен айтканда, эгер биз Кытай менен мамилени үзө турган болсок, мисалычы Кытай менен жок катташпайбыз дей турган болсок, биз өзүбүзгө эле кыйын болуп калат. Кечирип коюңуз, ана кийип жүргөн ички кийимиңизден баштап, тамакка кошкон соустарың бар да, аны айдап жүргөн желмаян, посуда, сасуда, мыякта турган мына стол, наркы эркинин барды 90% биздики Кытайдан келет да. Эгер Кытай менен биз тиреше турган, биз мындай ырчактарыбыз да жок кармаша турганчы, бизге пошлинаны эле көтөрүп кое турган болсо, 10 сомдук нерсени 100 сомдук кылып кое турган болсо болду. Через Өзбекстан алла же через Казакстан алла деп койсо, биз кайда эле бул жака зависимый болуп калабыз да. А эгер Кытай границасын жапса, бул Өзбекстан, Казакстандай болуп, биз 1 жыл, 2 жылга жабышып атышпайын деп ойнобойт. Жапса көпкө жабат да. Биз кыйналып кала турган эле өзүбүз болуп калабыз. Кытайлар жер алып атат, Кытайлар өздөрү жер береби дегенге сиз интернеттен жазып карап көрүңүз. Мировой стандартта булар берет. Мисалы, Америка менен эки великий держава, экөө тирешип атканы менен, бирок мисалы, мен сени жаман көрөм, бирок акчаңды жакшы көрөм, акчаңды түштүрдүм. Мисалы, сиз көтөрүп жүргөн iPhone каякта жыйналат мисалы? Каякта жыйналчу? Мисалы, Тесланын немеси каякта, караңыз. Американы жаман көрсө да ошончо арендага жер берип атпайбы. Сиз интернеттен карап көрсөңүз, Кытай 50 жылга чейин, а эгер сиз мына университетте башка бир больница, башка бир наука эмелер болсо, 70 жылга чейин булар деле аренда. Бул мировой стандарттагы да, биз өнүгөбүз десек, бизге бергенге туура келет, алыш беришкечи, просто бардыгын контролдоп, өмүрлүк эч ким алып койбойт. Анан Кытай бизди алып коет экен, анан бизди басып калат деген, Кытай басса өзүнүн ону Тайванды деле басмак го. Өзүнүн Кытайын эле өзүнүн Кытай Тайванды ала албай атыр го. Гонконгду ала албай атыр. Анан мурункундай варварство жок да, база кала турган таможенный союз деген бар, ООН деген бар. Биз деле карап отурбай, кыргыз эл карап отурбаса керек Кытайлар келип басып атат депчи. Ошого мен ойлойм, мындай трезво, мындай бизнестин көз карашы менен караш керек да. Биздин бизнесмендердин көбү Кытайдан ташып келет. Эгер биздин бизнесмендерди кирбей эле бияка деп койсо, биздикилер уже Өзбекстандан алыш керек болуп калат, же башка жактардан алыш керек болуп калат. Бул бизге эле негизи кыйын болуп калат да. Ошон үчүн өнүгүүнүн жолунда ушундай эле жол, башка нерсе жок да. Анан эми билбейм, муну мынчалык мындай болуп атат, тигиндей болуп атат. Эми Кытайлардан башка деле бебаштык кылып аткандар толтура, мисалы, орустар деле көлгө итин жууп атат, мисалы, башка дагы американецтер башка жакта сийип жүрөт, алар деле, мисалы, бирок негедир биз ушул жакты көбүрөөк мындай качать этип, мындай бир күчтөр иштеп аткан сыяктуу да. Мындай мен ойлойм, мындай бизнес көз карашы менен караганда дүйнөлүк практикада биз эле эмес, Сингапурга деле бар. Сиз иш кылам десеңиз, азыр мисалы акчаңыз, миллиард акчаңыз болсо, Кытай сизди спокойно, эгер ошончо мисалы инвестор болсоңуз, кайсы мамлекетке бардыңыз сизди тосо алат. Саудияда деле, башка жакта деле, эгер жакшы проектиңиз менен мамлекетке ыңгайлуу, выгодный, мындай жакшы приложение, мамилелер келише турган болсо, любой мамлекет сизге 50 жылга берет. Сиз интернеттен ачып карап көрүңүз, изилдеп көрүңүз. Мен айтам, Дубайда 99 жылга чейин берет ажычы. Эми бул мировой практика, булчу эгер өзө турган болсок, биз экономика жактан өнүгө турган болсок, бул эме да. Анан эми мындан корко турган деле нерсе жок. Кезеги болгондо любой момент кубалап чыгат. Жер эч качан бир да мамлекетте жер сатылбайт. Ошого мындай кыжалат болбош керек. Президенттер деле кетет. Канча жыл, 5 жыл, 10 жыл, мындай башкасы келсе деле өнүгө турган дагы немелер болуш керек да, мамилелер болуш керек, отношениялар болуш керек. Бул маселенин негизи эми ошол. Бизнесмендер деле шүмшүктөр көп түшүнүп турат, мисалы, экономисттер деле түшүнүп турат. Депутаттар деле бул маселени шайланып келгенде туура түшүндүрүш керек болчу, бирок негедир бардыгы бул маселени айткандан өзүнүн садага чапкандан коркуп атат да. Азыр айтсам эл жеп коет. Азыркы күндө моментте биз мындай элге жага турган нерсени айтыш керек болуп атат. Мен деле Кытайдыларды көрө турган көзүм жок. Бирок биз бизнес кылыш керек, иш кылыш керек, мамлекетти өнүктүрүш керек да. Биздин башка жолубуз жок да. Алыш бериш болуш керек, өнүгүш болуш керек. Эгер өзүбүз менен өз жата берсек, каяктан өнүгөбүз? Мунун жолу ошондой эле. Буга эч кандай деле мындай кыжалат боло турган нерсе жок. Аллах Таала мамлекетибизди тынчтык берсин, Аллах Таала мамлекетибизге өнүгүү берсин. Бардыгыбызга Аллах Таала жүрөгүбүзгө тынчтык берсин. Ассаламу алейкум.